Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Ошто бир топ жылдан бери мэр болуп иштеп келген Сарыбашев Бишкекке мэрдин милдетин аткаруучу болуп келгени бир топ кишилердин тынчы кетти көрүнөт. Эгер саясий жактан тынчы кетишсе макул дечи, ал бизде боло жүргөн нерсе. Бирок бул ирет башка өңүттөн тынчы кеткендер пайда болду окшойт. Кечээ эле УКМК Азия News басылмасынын башкы редактору Аслан Сартпаевдин үстүнөн Кылмыш кодексинин 313 беренесинин расалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактык кастыкты козутуу боюнча сотко чейинки өндүрүш ишин баштады. Буга себеп журналисттин интернетке жарыялаган материалынын мазмуну болду. Ал журналист болуп туруп, коомго туура нерсени жеткирүү милдетин мойнуна ала туруп, трайбалисттик маанидеги сөздөрдү жазганы коомчулукка деле жакпады. Бул нерсе Аслан Сартпаевдин артынан биринчи жолу жасалып жаткан иш эмес. Буга чейин да бул журналисттин жазганы боюнча бир топ сотко берүүлөр болгон. Аны интернет оңой эле таап алууга болот. Мисалы, өткөн жылы мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Азия News гезитин сотко берип, сот анда 300 000 сом доо төлөп берүүгө милдеттендирген чечим чыгарган. Андан мурдараак Азия News'ту мурдагы вице-премьер-министр Жеңиш Разаков да сотко берип, басылма 1 миллион сом доого жыгылган. Мындан тышкары гезит ички иштер министрлигинин 7 башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Бакыт Матмусаев менен да соттошуп, ага 15 000 сом төлөй турган болгон. Бул журналисттин артына байланган калбыры ушундай. Эми анысы аз келгенсип, бүгүнкүдөй кыйынчылыктуу кырдаалда элди бириктирүүнүн ордуна бөлүп жарып, трайбалисттик кеп козгоп жатышы абдан өкүнүчтүү. Бир катар аттуу баштуу эле кишилер Сартпаев жоопкерчиликке тартылсын деп жазып чыгышты. Себеби Мурда Сыдыман сыяктуу жаштарда кебинен адашып, трайбалисттик сөздөрү үчүн абакка жатууга аргасыз болушкан. Мындай мисалдар аз эмес. Эми кезек журналистмин деген Сартпаевга келип жетти. Бардык жерде биримдик керек. Үй-бүлөдө да, жамаатта да, коомдо да, мамлекетте болсо биринчи кезекте керек. Бирок кыргызга, улутка, мамлекетке күйүмүш болуп, чынында улутту ичтен бузган, кыргызды бөлүп жарган азаматтар четтен табылат. Аймакка бөлүү, ууруга бөлүү, партияга бөлүү акыркы кездерде биздин чекеге чыккан чыйканыбыз болуп калууда. Кой таш окуясы учурунда да ушундай эле коомду бөлүп жаруу аркылуу саясий кызыкчылыктарга жетүү аракети болгон. Ошондон бери бул жаман адат калбай келе жатат. Мамлекет ички душмандар менен катуу күрөшүүсү керек. Ички душмандар кимдер? Биринчи кезекте албетте уурулар, коррупционерлер, экинчи кезекте эле ушул трайбалисттер, аймактарга бөлүп жаргандар. Аларды эч айоосуз абакка тыгып, мыйзам алдында жоопко тартуу керек. Ким болбосун, кай жерде болбосун ушундай аракети үчүн катуу жазаланышы керек. Трайбалисттерге каршы күрөшкө чыгалы, өлкөнүн, улуттун биримдиги үчүн күрөшөлү. Мамлекеттен катуу жазалоону, тартипке салууну талап кылалы. Бөлүп жаргандарды айоо болбосун. Кыргыз аргументи. Президент Садыр Жапаров сүйлөп жатканда кулагыңарды жаап албай угуп олтурсаңар, азыркыдай калп шок болбойт элеңер, билесиңерби? Президент болуп жаңы шайланганда эле эскерткен, айткан. Күзгө чейин жаңы мыйзамдарды кабыл алабыз, кадрлар алмашат. Бир эле эмес, бир нече күчтүү иштей турган команда топтойбуз. Пайда батасыз мамлекеттик кызмат орундарын кыскартабыз. Күзгү 7-чакырылыштын депутаттарын шайлап бекиткиче бир силкинип тазаланып алып, анан барып биргеликте акырындык менен мамлекеттин экономикасын өнүктүрүү жолуна түшөбүз. Менин планым жана баамым боюнча күзгө чейин саясат темасынан алыстай албайбыз. Бирок ага чейин ар кандай долбоорлорду иштеп чыга беребиз. Завод, фабрика, курулуш долбоорлору азыр жаңы каралып иштелип жатат. Жай айларынан баштап аларда акырындык менен ишке кирише баштайт дебеди эле. Туп-туура ошондой эле жол менен бара жатат го. Кана кайсы жеринде сөзүнөн тайды, кана кайсы жеринде калп айтты. Кадрлар алмашуусун айрыкча баса белгилеген, иштегендер гана туруктуу болуп калат. Ар бир кадр өз ишин мыкты билген гана кадр болушу керек деген. Негизи эле президент сүйлөп жатканда тетирленип, тескериленип укпайсыңар. Анан эле айткандарын аткарып жатканда чаңкаңардан кетесиңер. Бир жылча чыдап бергиле деген. Чыдайбыз дегенбиз. Кана кыйкырып эле жатасыңар го Кудайдын куттуу күнү. Болбоду эми, бышырып жейсиңерби?
Бактыгүл Иманбек кызы. Коронавирустун жаңы толкунунан улам АКШнын ооруканалары толуп калды. АКШнын бир катар штаттары коронавируска чалдыккан оор бейтаптарды дарылоого бош орун калбай баратканын билдирүүдө. Орусияда бир суткада 815 адам каза болуп, рекордтук чекке жеткенин билдирсе, Бразилияда бир суткада 966 адам каза тапты. АКШнын Алабама штатынын губернатору медицина кызматкерлери ооруканаларга олуттуу оорчулук келтирип жаткан COVID-19 толкуну жөнүндө кабарлагандан кийин өзгөчө кырдаал жарыялады. Өлкөнүн түндүк батышындагы Орегон штатында да ооруканалар толуп калды. Бийлик медицина кызматкерлерин колдоо үчүн ооруканаларга улуттук гвардиянын 1500 аскерин жайгаштыруу планын жарыялады. Акыркы маалыматтарга караганда, Бразилия менен Орусия акыркы 28 күндүн ичинде өлүмдүн саны боюнча 2 жана 3 орунда. Бразилия 4 жуманын ичинде дээрлик 30 000, Орусия 21 000ден ашуун адамды жоготту. Америкалык Джонс Хопкинс университети статистикага алган өлкөлөрдүн ичинде Индонезиядагы көрсөткүч эң жогору. Ал жакта 43 000 адам каза болгон. Булак Азаттык Чекит.орг. Россиянын өрт өчүрүүчү учагы Туркиянын тоолорунда кыйраган видеого түшүп калган. Кыйраган учак Кахраман-Мараша районундагы өрттү өчүрүүгө катышкан. Провинциянын губернатору Омир Фарук Жошкун өрттүн чыгышына токойго түшкөн чагылган себеп болгонун айткан. Россиянын коргонуу министрлиги Б-200 үлгүсүндөгү өрт өчүрүүчү учагы Туркиянын тоолорунда кыйрады. Бортто россиялык 5 аскер кызматкери жана Туркиянын 3 өкүлү болгон. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Маалыматка караганда, учак калк жашаган Адана пунктундагы өрттү өчүрүүгө катышып келе жатканда кыйраган. Окуя бүгүн саат 15:00 Москва убактысы боюнча болгон. Кырсыктын себебин атайын комиссия иликтемей болду. Россиянын президенти Владимир Путин коргонуу министри Сергей Шойгуга набыт болгон аскерлерге сыйлык тапшырууну буйруду. Президент россиялык аскерлер менен туркиялык жарандардын тургундарына көңүл айтты, деп айтылат маалыматта. Спутник Туркиянын жазганына караганда, кыйраган учак Кахраман-Мараша районундагы өрттү өчүрүүгө катышкан. Провинциянын губернатору Омир Фарук Жошкун өрттүн чыгышына токойго түшкөн чагылган себеп болгонун айткан. Жерден жана абадан көрүлгөн аракеттердин арты менен өрттү өчүрүүгө мүмкүн болгон. Туркиянын тим жетекчиси Мевлют Чавушоглу өзүнүн Twitter баракчасы аркылуу орус тилинде көңүл айтты. Булак Спутник Чекит.ij. Түркменстанда кургакчылыктан малдар массалык түрдө кырылууда. Балкан областында малдар кургакчылыктан жапырт кырылууда. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалардын бири жазып чыкты. Жергиликтүү малчылардын айтымында, абанын температурасы 45 градустан ашып жатат. Деңиз менен чөлдүн ортосундагы жайыттарды кум каптап калган. Миңдеген төөлөр жана майда жандыктар чөп жана суунун жоктугунан өлүп жатат. Маалыматка караганда, өлкөдөгү расмий маалымат саясаты кургакчылыкты жашырууда жана малга келтирилген зыяндын өлчөмүн аныктоого мүмкүнчүлүк бербейт. Түркменстандын Балкан аймагы расмий маалымат боюнча июль айында кургакчылыктын айынан 1000ден ашык үй жаныбарлары өлгөн. Казакстандын Мангистау областы менен чектеш жайгашкан. Месси көз жашын арчыган салфетка $1 миллион аукционго коюлду. Аргентиналык футболчу Лионель Месси көз жашын арчыган кагаз салфетка $1 миллион баа менен аукционго коюлду. Бул тууралуу Евроспорт жазды. Месси өткөн жумада Испаниянын Барселона клубунан кетип жатканына байланыштуу уюштурулган маалымат жыйында көз жашын тыя албай ыйлап жиберген. Спортчу сөзүн баштай албай жашып бир саамга турган. Ошол учурда жубайы Антонелла Рукоццо ага көз жашын арчуу үчүн салфетка берген. Футболчу менен клуб келишимди узартууга даяр болгон, бирок анын экономикалык жана Ла Лигадагы структуралык эрежелери менен макулдаша албай калышкан. Мындан улам Месси карьерасын Франциянын Парис Сен-Жерман клубунда улантпай болду. Лионель Месси Барселонанын курамында 2004-жылы ойноп баштаган. Каталониялык команда менен бирге аргентиналык футболчу 9 ирет Испания чемпионатын, 7 жолу Испания кубогу мелдешин уткан, 4 жолу УЕФАнын Чемпиондор лигасы мелдешинин жеңүүчүсү болгон. Месси Барселонанын сабында расмий оюндарда көп ойногон, 778 беттеш жана көп гол, 672 гол киргизген футболчу болуп саналат.